اللفظ المركب المفيد بالوضع деп аларды бир сыйра айттык. Al-kalam söz же сүйлөм канчага бөлүнөт? Аны айттык. Исм, фи'л, харф. Исм деген зат атоочу, фи'л этиш жана харф бул тамга. Аввалан, биринчиден дейт. Бул жерде экрандарыңыздарды жаап аласыздар. أولا الاسم وهو كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. أنا айтқанбыз. Эми бүгүнкү өтө турган темабыз мына ушул аламат. Аламаттары. Мындайча айтканда аламаттары бул жерде экрандарыңыздарды жаап алсаңыздар бардыңыздар. Экрандарды жаап алайлы. Аламат дегени мындай да. Бир нерсени аламат дегенде кандай? Бир канча өзгөчө белгилери бар, ошол өзгөчө белгилер аркылуу нар жактагы сөз болуп аткан нерсени тааныйсыз. Бул жерде мисалы ысымды тааныш үчүн кандай десе, ысымды тааныш үчүн дагы өзүнүн бир аламат, өзүнүн бир белгилери болот. Демек, ошол белгилер табылган болсо, бул ысым турбайбы деген неме болот. Ысым турбайбы деп тааныйсыз, же болбосо кээ бир аламаттар болот. Эгер ошол аламаттар келген болсо, демек бул этиш турбайбы деп дагы тааныйсыз. Мына эми ошол ысымдын аламаттары дейт. Эң биринчи ысымдын эң биринчи аламаты бул духул ал деп турат бул жерде тырнакчанын ичинде. Демек, бул не дегени? Алиф лам деген бизде ta'rifти билдирген, белгилүүлүктү билдирген бир тамга бар. Мына ошонун кирүүсү дейт. Муну мындай деп түшүндүрсөк болот. Бизде эки сөз келсе, мисалы талип деген бир сөз болсо, эгер ошол сөзгө алиф ламын кирген эмес болсо, жөн эле талип деп эле турган болсо, анда ал сөз белгисиз сүйлөм деп аталат да. Ал эми мына ошого ысымдын аламаттарынын эң биринчиси алиф лам кирген болсо, ошол сөз белгисиздиктен белгилүүлүккө алып чыгат. Мындайча айтканда, талип дегенде кайсы бир студентти максат кылбастан эле бир студент айткан болуп калат дагы. Бирок ат-талип десе, белгилүү бир студент айтып аткан болот да. Бунун мисалы мындай деп айтсак болот. Магазинге кирдиңиз, атыни суккарон десеңиз мисалы, нар жакта мындай пачкаларында жык сахарлар турган болот да. Атыни суккарон. Сиз бир белгилүү бир сахарды, белгилүү бир немесин максат кылбайсыз ал жерде, пачкасын. Мага бир сахар бер деп айтасыз да. Сахар бер, кайсы бир мындай белгисиз бир сүйлөм болуп атпайбы? Мына ошол жерде мисалы белгисиздик болуп бул суккарон деп неме эмес абалында айтылып атканда, алиф лам тамгасы жок болуп айтылып аткан. Ошондой эле талип десеңиз, кайсы бир студентти белгисиз эле бир студент айткан болосуз. Ат-талип дегенде белгилүү бир адамга жаныңызда турган студент болобу, же башка студент болобу, ошону айтып аткан болосуз. Ал эми экинчи аламаты бул танвиндин кириши дейт. Ошол зат атоочту карап көрөбүз. Мындайча айтканда, бир сүйлөм келди, аны ысымбы же болбосо бул этишпи, кандай айырмалайм десе, ошого танвин киреби, кирбейби, ошону карап көрөсүздөр дейт. Мисалы, китабун деп танвинди кабыл алып атат. Каламун деп танвинди кабыл алып атат. Демек, бул ысым экен деп
кабыл алынат. Себеби бизде этишке эч качан танвин кирбейт жана харф мүчөгө эч качан танвин кирбейт. Мисалы захабун деп эч качан айтпайсыз, же болбосо язхабун деп айтпайсыз эч качан. Танвин бир гана бизде зататоочко гана кирет. Кандай болбосун алчы зататооч. Бизде зататоочтун түрлөрү бар, аларды дагы өтөбүз. Аннида үчүнчүсү аннида, эгер чакырылган болсо ошол нерсе. Мисалы адамды чакырасыз да, эй Мухаммед, эй Ахмат, эй Паланча, эй Юсуф. Мындай чыкканда чакырылып атабы ал? Демек, ал ысым да. Себеби этишке чакырылбайт да. Эй кетти, эй кетип жатат деп айтылбайт да. Төртүнчүсү эмне десе алистинад илейхи, же болбосо кашанын ичинде ал ихбару анху. Ал тууралуу кабар берилген болсо, мисалы биз аябай кооз жерде көрүп келдик деген болсо десе, эй ал тууралуу кабар берчи, же болбосо ал тууралуу айтып берчи дегенде, ал мындай арчаларга бай жер экен, дарыясы аябай мындай дарыясы бар экен өзүнчө. Ошондой сыяктуу кабарларын айтып берип аткан болсо, ошол тууралуу кабар берүү мүмкүн болуп аткан болсо, демек ошол айтылып аткан сөз бул ысым болуп эсептелинет. Кабулул идафа, мудоф илейх деген тема бар бизде. Мына ошол жерде идафаны кабыл алган болсо, мына ошол ысым деп аталынат. Себеби булардын баардыгы этиште жок нерселер да. Ал идафа дегенде мисалы бир белгисиз сөз бар, ошону белгилүүгө айландырыш формасы ал идафа деп коет. Мына чыкканда бир китеп бар. Китеп деген бир сөз бар. Белгисиз сөз да булчу. Себеби алифлам жок. Бирок ошону белгилүү бир сөзгө айландырыш үчүн ошол эле учурда ал китептин кимдики экендигинен кабар бериш үчүн бизде ал мудоф жана мудоф илейх деген тема бар. Өзүнөн кийинки бир белгилүү бир сөзгө аны байлаган учурда китептин кимдики экендигинен бир неме болот. Же болбосо китептен эмне максат кылынып атат, ошол нерсе ортого чыгат. Мисалы китабу Мухаммадин дегенде, Мухаммеддин китеби дегенде, бул жерде биздин белгисиз болуп аткан китеп деген сөзүбүз китабу Мухаммадин деген сөз аркылуу Мухаммеддин китеби деп сөз, баягы китеп деген сөз Мухаммед деген сөз аркылуу ачыкталып атат да. Мына демек бул китеп Мухаммеддин китеби экен деген сыяктуучу. Мына ошол идафаны кабыл алган болсо дейт да, эгер. Себеби бул этиште эч качан болбойт да. Мисалы язхабу Мухаммадин деп айтылбайт. Же болбосо захаба Мухаммадин деп айтылбайт, мисалы. Захаба Мухаммадун деп айтылат. Бул жерде айтайын дегенибиз, китабу Мухаммадин деген мудоф жана мудоф илейх деген теманы өзүнө кабыл албайт. Неме этиште бул нерсе болбойт деген максат болуп атат бул жерде. Жана алтынчысы духул харфул жар. Хуруфул жар бир гана бизде ысымдарга гана кирет. Мына кыргызчада андай болбошу мүмкүн, бирок араб тилинде мүчөлөр бир гана немеге кирет. Ысымдарга, зататоочторго гана кирет. Мисалы илал мадрасати деп айтылат. Мисалы иля захаби, же болбосо иля захаба деп айтылбайт да. Иля язхабу депчи. Мына чыкканда харфы жарлар бар го биздеги. Мин, иля, ан, ала, фи деген сөздөр. Тамгалар. Мына ошол тамгалардын баардыгы бизде эмне болот? Ысымдарга гана кирет. Мына ошол мындан сырткары дагы бир канча аламаттары бар, албетте. Бирок эң негизги 6 аламаты бул жерде айтылды. Ал эми биз өткөн сабакта экинчи өткөнбүз. Этиш деген эмне? Мына ошону өткөнбүз. Бул жерде этишти айтып өттүк, бир сыйра немесин дагы айттык. Убакытты өткөрбөй, немени айтып берели. Бул жердеги этиштин аламаттарын бул жерде айта берели. Этиштин аламаттары дейт. Этиштин аламаттары бул эки аламаты бар дейт. Эң негизги эки аламаты бар. Бул жердеги биринчи аламаты духул кад ва син ва сауфа. Мына ошол 3 тамганын кирүүсү. Мына ошол 3 тамга кирген болсо, бул этиш деп айтылат.
Ал эми бул 3 тамга немеге кирбейт, ысымдарга келбейт. Код Мухаммадун деп айтылбайт, же болбосо код ал мадраса деп айтылбайт, сауфа мадраса же са мадраса деп айтылбайт да бул жердечи. Бул тамгалар бир гана этиштерге гана кирет. Бул тамгалардын мааниси кандай десе, код деген сөз булчу бизде өткөн чакка жана келер чакка кирет. Код дегендин мааниси эгер өткөн чакка кирген болсо, тахкык маанисин берет. Тахкык мааниси эмне десе, чындык маанисин берет да. Мисалы, код кама Зайдун десе, Зайд ордунан турду. Зайд ордунан турду. Ошонун Зайдтын ордунан тургандыгы чындык экендигинин маани берет. Ал эми бул өткөн чакта дагы бир мааниси такриб мааниси. Кариб деген не деген? Бизде жакын деген сөз да. Такриб мааниси бул мындай да. Кад каматис сала деп биз намазда айтабыз да. Кад каматис сала дегенде маани кандай? Жакындап калды. Кад каматис сала, намаз жакындап калды деген сөз да. Кариб деген өз негизи жакын болуу, жакын деген сөздүн маанин берет го. Демек, өткөн чакка кирсе ушул эки маанини берди. Ат-тахкик ва ат-такриб. Ал эми келер чакка киргенде кандай маанини берет десе, келер чакка киргенде таклил маанисин берет. Же болбосо такфир маанисин берет. Көбөйүү же болбосо азаюу маанисин берет бир эле учурдачы. Сөздүн маанисине карап кете берет. Ал эми бизде син деген тамга бар, син деген тамга бар, же болбосо сауфа деген тамга бар. Бул дагы этиштин аламаттары. Бул эч качан ысымга кирбейт. Бай айткандай. Эми син дегендин мааниси кандай десе, бул бизде мындай да. Келер чак жана учурчак. Араб тилиндеги келер чак жана учурчак бир айтылат да. Значит, сиз ядхулу дегенде ушул учурда кирип жатат деген маанини дагы түшүнөсүз. Бирок бир канча убакыттан кийин кирет деген келер чакты дагы түшүнөсүз да. Бир эле немеденчи келер чакты айткандачы эки маанини камтып алат өзүнө. Себеби бизде немелер чактар үчкө бөлүнөт да биздечи. Бизде өткөн чак, келер чак өзүнчө жана бизде өткөн чак, учур чак өзүнчө жана келер чак өзүнчө да. Бирок арабтарда өткөн чак бар, учур чак жана келер чак экөө бир айтылат, жана буйрук этиш деген үчүнчү неме бөлүгү бар. Ал эми буларда ошондой болуп калды да. Учур чак жана келер чак бир бөлүмдө болуп калды да. Бирок экөөнү кандай айырмалайбыз? Мисалы, ядхулу дегенде ал адам ушул учурда кирип жатабы же бир аздан кийин киреби? Кандай айырмалайбыз? Мына ушул эки тамганын эки тамганын жардамы менен айырмалайбыз дейт. Мисалы, бул жерде син дейт. Саядхулу дегенде ушул убакытта кирип жатканын билдирет дейт. Саядхулу дегенде же бир аздан кийин, өтө мындай жакынкы убакытта. Ал эми сауфа дегенде бир аз андан кийин көбүрөөк бир убакытта, мисалы, келер чакты мына сауфа деген тамга билдириши мүмкүн, билдирет. Син дегенде саядхулу де сахружу же болбосо ушул убакытты билдирет. Болуп аткан учур чакты билдирет мындайча. Же болбосо этиштин аламаттарында бирөөсү таутниса сакина деп коет. Мындайча женский родду билдирген бизде сакина та тамгасы бар. Катабат дегендеги та. Мына ошол та тамгасы женский родду билдириш үчүн мисалы кирген болсо, анда бул этиш деп айтылат. Этиштин аламаттары дагы бар. Биз эң негизги экөөнү алдык. Ал эми харф өткөн айтканбыз, анын терминдик мааниси кандай? Эми аламаттары кандай бул харфтын десе, алла якбала шай'ан мин аламатил исм вала шай'ан мин аламатил фи'л дейт. Мындайча бул жерде ысымдын дагы аламаттарын өзүнө кабыл албайт, этиштин дагы өзүнүн аламаттарын өзүнө кабыл албайт. Мындайча аламат бизде
же зататошто болот, же этиште болот. Эми жаңы тема. Биз бүгүн өз негизи талдоо деген темага кирип кетишибиз керек эле. Бирок талдоо деген темага кириштен мурун эми ушунча баягы ысымды, этишти жана харфты өтүп калдык да. Анын дагы бөлүмдөрүн кошо бүгүн өтүп коелу. Ал эми кийинки сабактан буюрса немеге киришебиз. Талдоо деген темага киришебиз. Мына синтаксистин негизги максаты болгон талдоону баштайбыз. Кантип талдайбыз, анын эрежелери кандай? Мына ошолордун баардыгын кийинки сабактан үйрөнөбүз. Бүгүн ошол ысым, зататооштун жана этиштин бөлүмдөрүн үйрөнөбүз. Бүгүнкү бул жердеги жазылып турган тема ал-мавду, ал-исму ва аксамуху, зататоош жана анын бөлүмдөрү. Биз өткөнкү темада айтканбыз, ал-хайфият мухимматун. Маселенин кайсыл тарабынан алып жатканыңыз маанилүү деген бир сөздү өткөнбүз, эрежени өткөнбүз. Бул жерде дагы мына ошол эреже аябай маанилүү бул жерде. Биринчи, янкасимул исм, ысым, зататооч, жалпылай эле зататооч бөлүнөт дейт. Мин хайсун науъ, түрүнө карап. Же орусчасы род деп коет, мужской род, женский род дегендер. Науъ түрүнө карап эки или кисмайн, эки түргө бөлүнөт дейт. Биринчиси ал-музаккар, мужской род, экинчиси ал-муаннас, женский род. Кыргыз тилинен айырмаланып, араб тилинде эки род бар. Бизде жалпы эле айта берет да, мисалы, бизде бир калпта эле бир немеде эле сүйлөй берет го, бир түрдө элечи. Ал эми мисалы сен экөөң, силер дегенде бизде эркек кишиге дагы, аял кишиге дагы бирдей колдонулат. Бул жерде эми немеде араб тилинде андай эмес, эки түргө бөлүнөт. Ал-музаккар, мужской род жана ал-муаннас, женский род. Музаккар дегенде мисал, бул жерде мисал Юсуф, Жусуп деген сөз, же болбосо Асад, Арстан деген сөз, же болбосо Каламун, калем деген сөз. Бул жерде байкаган болсоңуздар, мужской род дегенде адамдын аттары эле, баягы эркек кишилердин аттары эле кирип кетпейт. Бул жердеги мужской роддогу сөздөрдүн баардыгы кире берет. Мисалы, ал кандай болбосун, зататооч болсо эле алар мужской родго бөлүнөт, же болбосо женский родго бөлүнөт. Мисалы, бул жерде айбанаттардын, же болбосо жан-жаныбарлардын ысымы келди, Арстан депчи. Бул жерде калем деп жансыз нерселердин, акылсыз нерселердин аттары келди. Мына ошолор экинчи бөлүгү ал-муаннас, женский род. Мисалы бунун энеке деген сөз, же болбосо ухт, эже деген сөз, же болбосо фататун, кыз бала деген сөз. Булардын баардыгы женский роддогу сөздөр болду. Демек биздин зататоочубуз түр тарабынан алып караганда, же болбосо орусчасы род тарабынан алып караганда экиге бөлүнөт. Мужской род болот жана женский род болот. Ал эми экинчи, янкасимул исму мин хайс al-adad ila thalathat aqsam deydi. Сан жагынан алып караганда 3кө бөлүнөт дейт. Биринчиси муфрад, жекелик түр, жекелик түр. Экинчиси мусанна, экилик түр жана жама, көптүк түр. Бул жерде муфрад дегенибиз, жекелик түр дегенибиз эмне? Муфрад деген фард деген сөздөн келип чыккан. Фард деген жеке деген сөз өз негизи. Фард жалгыз деген сөз. Бунун тарифи ма далла ала вахидин ау вахидатин. Бир нерсеге далалат кылган болсо, жалгыз нерсеге далалат кылган болсо, мужской роддо дагы жалгыз нерсеге далалат кылган болсо, же женский роддо дагы жалгыз нерсеге далалат кылган болсо. Мисалы Ахмад деген сөз, же болбосо Фатима. Мисалы Ахмад дегенде бул жерде жекелик түр болот да. Жалгыз Ахмадтын эле атын айтып атат бул жерде. Же болбосо Фатима дегенде жалгыз эле Фатиманын эле атын айтат. Мисалы эки Фатима, же болбосо
жык Фатима деген кыздар деген маанини камтып албайт өзүнчү. Экинчи мусанна дегенде ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون. Ekilik türü emne dese ما دل على اثنين. Эки нерсеге далат кылган болсо дейт эгер дейт. Ал эки нерсеге далат кылган болсо дегенде мужской роддо болсун, женский роддо болсун. Бирок акырына эмне кошулат дейт? Бизиядат алиф ва нун. Алиф жана нундун кошулмасы менен, же болбосо алиф нун кошулгандан кийин дейт. Мисалы Мухаммадани. Байкаган болсоңуздар бул жерде Мухаммад деген чекелик түрдө жалгыз Мухаммед деген адам болгон болсо, мына ошол чекелик түрдө болчу. Бирок биз аны экилик түргө айлантып атабыз. Кантип? Алиф менен нунду кошуп атабыз да бул жердечи. Эми бул жерде бизият алиф ва нун деген максаты мына ошол. Биз чекелик түргө алиф менен нунду кошконубузда экилик түргө айланып атат. Жана Фатиматани. Фатимага дагы мына ошол алиф жана нунду кошкон болсок, эки Фатима деген адамга далалат кылды, экилик түргө далалат кылды бул жердечи. Ал эми үчүнчүсүндө жама көптүктүр. Көптүктүр эмне десе, ма далла аля аксар мин итhnайни ау итhnатайни. Экиден көп нерсеге далалат кылган болсо, ал нерсебиз мужской роддо болсун, женский роддо болсун, экиден көп нерсеге далалат кылган болсо эгер дейт. Мисалы Мухаммадуна же болбосо Фатимат. Мухаммедтер, мына жыйк балдар турган болсо, алардын бардыгынын аты Мухаммед деген болгон болсо, мына Мухаммадуна вау менен нунду кошуп Мухаммедтер деген маанини чыгарып атабыз бул жерде. Фатимат мимден кийин алиф менен таны кошуп бул жерде Фатималар деген көптүк түрдөгү маанини чыгарып атабыз. Демек бул жерден биз билишибиз керек болгон нерсе муфрат деген эмне, жана экилик түр жана көптүк түр деген эмне. Мына ошол негизги максат. Ал эми азыр мына жама деди го. Мына ошол көптүк түрдүн түрлөрүн өтөбүз азыр. Эмнеге бул жерде Мухаммадуна болду дагы, Фатимуна болбой калды деген бир суроо жаралышы мүмкүн да. Мына ошол көптүк түр кандай жолдор менен жасалат, мына ошону үйрөнөбүз. Ануал жама. Эми ушул жерде үчүнчү келгендеги көптүк түр, мына ошол кандай түрлөрү бар? Көптүк түрдүн кандай түрлөрү бар десе, эң биринчиси аль-жаму аля саласати анва. Көптүк түр бул 3кө бөлүнөт дейт. Биринчиси жамул музаккар салим. Экинчиси кийинки бетибизде турат жамул муаннас ас-салим. Жана үчүнчүсү жаму таксир деп айтылат бизде. Эң биринчиси түрүнө келели, жамул музаккар ас-салим деген. Салим деген формасы өзгөрбөгөн. Негизи өзү салим деген саламат калган деген маани берет өз негизи, бирок салим деген түрү өзгөрбөгөн, формасы өзгөрүлбөгөн мужской роддогу көптүк түр дейт. Анын немеси аныктамасы кандай десе, ма далла аля аксар мин итhnайни би зиядати вавин ва нунин аля муфрадихи. Мисл al-mujtahiduna al-muslimuna деп мисал келтир. Бул жердеги немеси аныктамасы кандай десе, ма далла аля аксар мин итhnайни, экиден көп нерсеге далалат кылган болсо дейт. Бул жерде байкаган болсоңуздар, ма далла аля аксар мин итhnайни деп эле өтүп кетти да. Ау итhnатайни деп өтү да. Себеби эмнеге десе, итhnайн деген бул жерде мужской роддо далалат кылып атат. Эки мужской роддогу сөз, экиден көп мужской роддогу сөзгө далалат кылган болсо, жана бизиядати ва нун аля муфрадихи. Жекелик түрүндөгү, жекелик формасындагы сөздүн акырына вау жана нун кошулган болсо дейт да. Мындайча айтканда, мужтахид деген сөз бар бизде, ал-мужтахид, аракетчил адам деген сөз бул. Эми ошого вау менен нунду кошкон болсоң дейт да. Жекелик түрүнө вау менен нунду кошуп, мына ошол кошкондон кийин ал сөзүбүз
экиден көп мускойроттогу сөздөргө далаат кылган болсо дейт да. Мындайча айтканда ал мужтахид дегендеги дал мим тамгадан баштап мим, жим, та, ха жана дал деген тамгалар формасы өзгөрбөйт. Болгон акырына вау менен нун гана кошулат. Мына ошон үчүн айтылып атат жамал музаккар ас-салим депчи. Түзүлүшү бүтүн мускойроттун көптүктөрү мындайча айтканда. Же болбосо ал муслимуна мусулмандар, бул жердеги мим, син, лам, кайра мим, муслим дегендеги жекелик түргө вау менен нунду кошутабыз. Жана ошол сөзүбүз экиден көп адамдарга далаат кылып атат. Муслимуна депчи. Демек биринчи жолу жамал музаккар салимди мына ушул жол менен жасайбыз. Биринчиден эгер сөзүбүз мускоротто болгон болсо, ага акырына вау менен нунду кошобуз. Мына ошондо жамал музаккар салим формасы бузулбаган мускойроттун көптүк түрү бул жерде келип чыгат. Ал эми экинчиси ошонун эле женский роту жамал муаннас ас-салим. Формасы өзгөрбөгөн женский роттун көптүк түрү дейт бул жерде. Эми бул bunun anlaması kanda ise ma dalla ala akthar min ithnatayni deydi. İthnayni emas, ithnatayni bi ziyadati alif ve ta ala mufradihi. Bu yerdeki misalı el muctehidat, cevabı el muslimat, el mektebat cevabı. Женский ротто кандай гана сөз болбосун, ал адам болобу же болбосо жаны жок кандай гана зат атоочу болбосун, анын көптүктөрүн жасоодо дейт та тамгасы жана алиф тамгасын кошобуз дейт. Зияда деген эми кошуу, зияда кылуу кыргызча мааниси деле ошондой. Бирок кандай сөзгө мындай жекелик түргө та менен алифти кошобуз, мына ошол сөзүбүз экиден көп мааниге далаат кылат дейт. Мына ошол формасы бузулбаган женский роттун көптүк түрү деп айтылат. Бул жерде al-mujtahidat, al-muslimat, al-maktabat. Караган болсок, al-mujtahid деген сөз кайра эле турат. Ошол эле формасын жоготкон эмес, болгону алиф менен тааны кошпойгонбуз. Мындай айтканда, as-salim формасы өзгөрбөгөн деген мааниси ошол. Негизги жекелик түрдөгү тамгалардын баардыгы бирдей жазылып турат, биринин аркасынан бири. Жана алиф менен та кошулуп турат. Муслимат дегенде дагы ошондой болуп турат, мактабат дегенде дагы ошондой болуп турат. Ал эми бул жерде жамаат таксир, үчүнчү бөлүгү жамаат таксир деп айтылат. Таксир деген сөз каср деген сөздөн келип чыгат. Каср деген сынды деген сөз. Эми бул жерде жамаат таксир, значит кыргызча которгон болсок, формасы өзгөрүп кеткен көптүк түрлөр. Бунун аныктамасы кандай десе, мадалла ала акthar min ithnayni aw ithnatayni. Эки же андан көп мааниге далаат кылат дейт. Ал экилик түрүбүз мужской род болсун, женский род болсун, бирок не битагири сурати муфрадихи, жекелик түрүндөгү формасы өзгөрүп кетет дейт. Мындайча айтканда, ас-салим дегендин максаты ас-салим менен ат-таксир экөө бири-бирине антоним сөздөр болот дагы. Ас-салим формасын сактап калат, ат-таксир бул жерде формасы бузулуп кетет. Мындайча жекелик түрүндөгү формасы бузулуп кетет да. Rijалун деген сөз бул жерде жаму таксир болуп атат. Байкаган болсоңуздар, мисалына келип атат. Rijалун деген эркектер деген сөз да. Ал эми бунун жекелик түрү кандай болот? Рожулун деген сөз болот да, туурабы? Демек, рожулун деген жеке бир адамга далаат кылат. Ал эми ошонун формасы, жекелик түрүндөгү формасы бул жерде бузулуп кетет. Жимден кийин алиф кошуп коюп атабыз да бизчи, rijалун депчи. Же болбосо туллабун. Бул жерде дагы кутубун. Өз негизи китабун болуп алиф менен кошо жазылган да. Ал эми биз бул жерде эмне кылып коюп атабыз? Формасын бузуп, кутубун деп көптүк түрүндө ошого айланып кетип атат да. Ошон үчүн айтып атат бул жерде жамаат таксир, формасы бузулган көптүк түрлөр депчи. Формасы өзгөргөн же болбосо.
Демек, көптүктөр мына ушул үчкө бөлүнөт. Ал эми жамаат таксир эми биздин сөзүбүз баягы жамаат таксирби же жаму музаккар салимби же жаму муаннас салим буларды кантип билебиз дей турган болсо, же болбосо ушундай бир суроо жаралган болсо, бул китепти көп окуп, мындайча айтканда анторик сама деп коет. Угуу жолу менен келет да, мындайча айтканда арабтар менен көп аралашканыңызда бул сөздөрдүн мындай канткенде кайсынысы жамаат таксир болот, кайсынысы жамаат таксирге кирбейт, мына ошол нерсени арабтар менен көп неме болгон аралашканыңызда же болбосо мындай арабча кино көрүп калсаңыз же мультфильм көрүп калган болсоңуз же китепти көп окуган болсоңуз арабча, ошол жерде жамаат таксирлер чыккан болсо, мына ошол анторик сама угуу жолу менен жатталат да бул сөздөрчү, жамаат таксирлер. Себеби баягы жогорку сыяктуу бунун формасы айтылбай атат да. Мындай кылган болсоң, жамаат таксир келип чыгат деп айтылбай атат да бул жердечи. Себеби үстүндө айтты го, эгер жекелик формасына алиф менен таны кошпой койгон болсоң, жамал муаннас салим келип чыгат. Ал эми жекелик формасына вау менен нунну кошпогон болсоң, жамал музаккар салим чыгат деп айтылат да жогорудачы. Бирок жамаат таксирге келгенде андай бир немени айтпады да. Андай бир аныктаманы айтпады да. Демек бул угуу жолу менен же болбосо көрүү жолу менен, окуу жолу менен адам баласына билинет. Ал эми ысымыбыз экиге бөлүндү буга чейин, кайсыл тарабынан десе, бул жерде мин хайсул адад сан тарабынан, же болбосо мин хайсу нав түр тарабынан деди. Эми үчүнчү бөлүгүбүз бул жерде янкасимул исму ысым бөлүнөт дейт, мин хайсу таъин иля кисмейн. Белгилүү же белгисизби? Таъин белгилүү болуусу. Мына ошол тарабынан алып караганда иля кисмейн экиге бөлүнөт. Мындайча айтканда, бир сөзүбүз бар, ал белгисиз бир сөз болуп калышы мүмкүн. Ичинде бир максатты ичинде өзүндө камтыбайт бир максатты. Жалпылай эле айтылып калышы мүмкүн да. Мындайча именно бир адамды же болбосо бир нерсени максат кылмастан жалпылай айтылып калган бир сөз болушу мүмкүн да. Мындайча аркасынан ким, эмне деген суроолор жаралып калат да. Ал эми ма'рифа деген сөзүбүз бар. Ал ма'рифа арафа дегенден келип чыгат дейт. Ал ма'рифа деген сөзүбүз белгилүү сөздөр бул жердечи. Ал ма'рифа белгилүү сөздөр. Мындайча бир сөз айтылат, анын ичинде кимди максат кылынып атат, ошол менен кош айтылат да. Ал ма'рифа бул жерде, демек, накирадан баштайбыз. Эң биринчи мындай бир сөз айтылат, анын ичинде эмне максат кылынып атат, кошо ал сөздүн ичинде камтылбайт ал нерсе. Ал эмне десе, анын аныктамасы кандай десе, исмун, ал бир ысым болот, зат атоочу болот. Ядуллу, далалат кылат дейт. Аля гайри муайян, белгисиз бир нерсеге далалат кылат дейт да. Наху, анын мисалы кандай десе, рожулун, эркек киши. Мындайча кыргызчада делечи, эркек киши деп айтылган болсо, ичинде бир максатты камтып алабы өзүнөчү? Жок, камтып албайт да. Себеби мен бир эркек киши деп атамын. Бирок ичинде кимди максат кылып атамын, ал айтылбай атат да. Кайсы бир эркек киши? Же болбосо имраатын, бул жерде кайсы бир аял киши? Же болбосо китабун десек болот бул жерде. Кошуп китабун, кайсы бир китеп, мен максат кылбай атам. Эгер китабу Мухаммад десем, Мухаммаддын китеби деп максат кылган болот элем. Же болбосо алифлам кошсом, ал китаб деп бир максатты көздөгөн болот элем. Белгилүү бир астымдагы же болбосо сумкамдагы бир китепти айтып аткан болот элем да. Бирок бул жерде китап десе деле, рожул десе деле, имра десе деле, ичинде бир максаты жок, ичинде бир адамды камтып албастан жалпылай айтылган сөздөр болот да. Ал мутлаканчы. Ал эми экинчисинде ал ма'рифа эмне десе, исмун дейт. Ал бир ысым дейт. Ядуллу аля муайян. Үстүнкүдөн айырмаланып, ядуллу аля муайян. Белгилүү бир максатты, белгилүү бир сөздү ичине өзүнө камтып алат. Мисалы дейт,
Хасан, асан десем, демек белгилүү бир адамды айтып атамын деген сөз да. Мисалы, ал-инсан эмес, инсанун деп айткан болсом, инсанун бир адам. Ал эми Хасан десем, ошол адамдардын арасындагы Асан деген бир адамды максат кылып атам бул жердечи. Же болбосо хада. Бул шилтеме ата тош. Бул тиги деген сөздөр. Мындайча айтканда мен мындай кылтам да. Тиги бала дегенимде, бул жерде бала деген сөз мындай ичине немени кабыл албай атат. Бир максатты кайсы бала экендигин кабыл албай атат. Туура бала деп атпаймынбы? Жалпылай эле айтып атпаймынбы? Бирок бул бала деп шилтеме ата тоштун жардамы менен айтканда, демек бул деп бирөөгө ишарат кылып атам да менчи. Мына ошон үчүн бул ма'рифага кирип атат. Ал эми ал-ма'рифа дегенибиз белгилүү бир сөз дедик да, ичинде мындай айтканда кимди айтып аткандыгынан, кимди максат кылып аткандыгынын белгилүү болгон бир сөз. Эми ошол белгилүү деген нерселер дейт. Анваул ма'риф саб'атун. 7 дейт. 7 болот дейт. Мындайча айтканда 7 түрдүү бир сөздөр болот, 7 түрдүү сөз болот. Ошол сөздөр белгилүү сөз экен, ичине максатты камтып алыптыр деп айтылат да. Бул 7өөнөн сырткары башка кандай гана айтылып калбасын, өзүнүн ичине бир маанини, максатты камтып албайт. Мындайча мен бир сөздү айтып аткан болсом, жалпылай эле айтып аткан болушум мүмкүн болуп калат, эгер мына ушул 7өөнө кирбесе. Демек, араб тилинде ма'риф канчабы десе, сабатун дейт, 7 дейт. Эң биринчиси ад-домир. Ад-домир жактама ата тоштор. Жактама дегенде биз кандай? Бизде жак бар. Биринчи жак, экинчи жак, жана үчүнчү жак бар, туурабы? Мындайча мен, же болбосо сен, же болбосо ал. Мына ушул 3 жак бар. Араб тилинде дагы мына ушул жактар дейт, белгилүү сөздөрдүн ичине максатты камтып алган сөздөрдүн ичине кирет дейт. Мындайча айтканда эми бардыгы кыргызчага которгондо элементарный эле нерселер болуп кетип атат да бул жердечи. Себеби элементарный эле нерселер да болчу. Мен десем, мен өзүмдү максат кылып атамын, ичинде сөзүмдүн ичинде максат бар. Сен десем максат кылып атамын, же болбосо сен экөөң, силер, же болбосо сиз экөөңүз. Мына бизде жактама ата тоошто экилик түрүндө жана экилик түрүндө дейм да. Экинчи жакта жана үчүнчү жакта сен экөөң же болбосо сиз экөөңүз деген сөз жок. Жана көптүк түрүндө дагы ал экөө деген сөз жок го. Бирок араб тилинде бар ошол нерсечи. Демек, ад-домир жактама ата тоош. Жак дегенден максат биринчи жак, экинчи жак жана үчүнчү жак. Исмун дейт, алар дейт, ысымдар болушат дейт. Жогору жактагы ысымдардын катарына кирет да бул дачы. Ма'рифа. Бирок бул ичинде максатты камтып, кимди айтылып атканы белгилүү болот дейт. Белгилүү бир ысым зат атооч болот дейт. Ядуллу алал мутакаллим. Сүйлөп аткан адамга далалат кылат. Ауил мухатаб, каршысында угуп аткан адамга далалат кылат. Ауил гайб. Гайб деген сөз кыргызчада деле бар да. Гайб деген сөз жок адам, жок деген нерсе да, жок деген нерсе да. Мындайча араб тилинде ал-гайб десе, демек жок адам, демек үчүнчү жак болот да. Эки адам турабыз. Мен биринчи жак, каршымдагы экинчи жак, ал эми үчүнчү жактагы адам жок болгонуна байланыштуу араб тилинде ал-гайб деп айтып. Мына ошол 3 жакты камтып алган жактама ата тооштор. Булардын бардыгы ад-домирге кирет бизде. Мисалы, бул жерде тырнакчанын ичинде турат. Ана мен, анта сен, же болбосо хуа ал. Экинчи белгилүү максат, өзүнө максатты камтып алган сөздөрүбүз дегендин экинчи түрү ал-алам. Ал-алам дегендин түпкү мааниси өз негизи желекти айтып коет. Кыргызстандын желеги бар го. Мына ошол желекти өз негизи, желек деген сөз, ал-алам деген сөз өз негизи. Бирок бул жердеги биздин максатыбыз, бул жердеги ал-алам деген кыргыз тилиндеги энчилүү аттар, жер суулардын аттары, мына ошолор.
Ал ысым дейт. Ысым болот дейт. Удиа ли та'ини мусамма бизатихи. Ал ысым болот дейт. Удиа коюлган болот. Ли та'ини мусамма аталынып аткан нерсесинен максатты чыгарып берүү үчүн коюлган болот дейт. Же болбосо аталынып аткан нерсесинин ичинде максатты көздөйт дейт. Мисалы Бишкек деген сөз, же болбосо Нур Султан деген адамдын атын айтсак, Бишкек деген адамдын атын айтсак, жердин атын айтсак, булардын баардыгы мына ушул аль-алам деген теманын астында болот. Ал эми үчүнчүсү асмаул ишара, ишарат сөздөрү. Бая биз өткөн шилтеме ата тош деген сөз же болбосо исмул ишара ма далла аля муайян, белгилүү бир нерсеге далалат кылган, ма далла аля муайян, белгилүү бир сөзгө далалат кылган, эмне менен далалат кылган десе бил ишарат илей, ага ишарат кылуу менен деген сөз болот бул жерде. Мисалы кандай? Хаза, бул, же болбосо хадихи, женский родко колдонулгандагы бул деген шилтеме ата тош. Мындайча айтканда бул деген сөз шилтеме ата тош менен айтып аткан болсок, демек биз белгилүү бир нерсени айтып атабыз деген сөз да мындайча. Асмаул ишара деген мына ушул. Ал эми төртүнчүсү асмаул маусула, байламталар. Ма ядуллу аля муайян, ал дагы бир белгилүү бир нерсеге далалат кылат, бирок биваситати жумлатин тузкару бa'даху. Өзүнөн кийинки келген сүйлөмдүн жардамы менен, мына байламталар өзүнөн кийинки келген сөздөрдүн жардамы менен өзүнөн мурунку сөздөрдү мa'рифага чыгарат дейт да бул жердечи. Эмне максат кылынып атканын, эмне максат кылынып атканы бул байламталардан кийинки келген сөз ачыктайт дейт бул жерде. Ал ортодогу байламталар бизде аллази деген сөз бар, аллазани деген сөз бар. Андан кийин дагы көптөгөн түрлөрү бар. Бул жерде болгонун бул жерде мисалдарда бир экөө эле айтылды. Анан кенен кийин талдоого киргенден кийин үйрөнөбүз. Бул жерде аллази, аллазани. Бунун мисалы мындай да. Мисалы мына жаа рожулун, жаа рожулу же болбосо bir kişi geldi dedik de. Bir kişi geldi degенде бул жерде bir kişi деп биз белгисиз бир сөз айтабыз. Бирок ошол жерде байламта жана байламтадан кийинки сүйлөм аркылуу ошол кишинин ким экендигин бул жерде айтып өтсөк болот. Жаа рожулу лази жаа биламс. Кече келген киши бүгүн дагы келди. Дегенде бул жерде бизде байламта болот. Аллази, анан байламтадан кийин мурун бир сөз болуп атат. Жаа рожул. Ал эми байламтадан кийин дагы болуп атат. Аллази жаа биламси депчи. Мына бир адамды айтып атам мен. Бир адам келди дегенде жанымда отурган адамдар түшүнбөдү да. Кайсы киши дегенде аллази жаа биламс. Байламта жана байламтадан кийинки сөз айттым. Кечеги келген киши дегенде кече келген кишини мен таанып болчумун да. Бул жерде кечеги келген киши экен деп байламтанын жардамы менен белгисиз болгон сөздү белгилүү болгон сөзгө алып чыгып атабыз бул жерде. Ал эми бешинчи сөзүбүз бул жерде ал-мa'ruf би ал. Бая жогоруда айткандай алиф лам тамгасынын кирүүсү менен ошол сөздү неме кылыбыз, белгилүү кылыбыз болуп атат бул жерде. Мисалы талип дегенде мен белгисиз бир студент айтып аткан болом да. Бирок ошого алиф лам кошкон болсом бул жерде мa'рифа деген теманын астына келген болот. Бирок белгилүү бир адамды максат кылып баштаган болом бул жердечи. Ал дейт исмун зукират исмун накиратун. Ал белгисиз бир сөз. Дахалат алейхи алиф лам. Ага алиф жана лам деген тамга кирген болот. Фатаин. Андан кийин фатуайяну биха.
Васара ма'рифатан. Андан кийин ал сөзүбүз белгилүү бир сөзгө айланат дагы. Васара ма'рифатан. Анан биз ма'рифа деген сөздөрдүн катарына кошулган болот дейт. Эгер алиф жана лам кирген болсо. Мисалы бул жерде айтылды ат-талиб студент. Эгер талиб деген болсок белгисиз эле бир кайсы бир студент деген мааниде болуп калган. Бирок ат-талиб дегенибиз талиб дегендеги алиф жана ламды койгонубуз бул жерде белгилүү бир сөзгө, мындайча белгилүү бир студентти максат кылып аткан болот бул жерде ат-талиб дегенибиз деген сөз менен. Же болбосо ал-муарраф бил-идафа жана айткандай алиф лам коюлбаса дагы мына үстүдөгү сөздөрдүн бардыгы келбесе, бирок бир сөз экинчи сөзгө мудаф болуп аткан болсо, мына ошол аркылуу дагы ошол мудаф сөзү алиф лам коюлбаса дагы, башка нерсе коюлбаса дагы, ал сөздү накирадан, белгисиз зат атооштон белгилүү зат атоочуга чыгарса болот дейт. Мисалы, ал дейт исмун накиратун иктасабат та'риф мин идафатихи иля ихта al-ma'arif as-sabiqa. Өзүнүн мурунку келген бир ма'рифа сөзгө, белгилүү бир сөзгө улашкандын жардамы менен өзүнө дагы белгилүү деген статусту алат дейт да. Мындайча айтканда бул жерде мисалы келип турат. Китабу Мухаммад, Мухаммеддин китеби деген мисал келтирип да бул жердечи. Эми ошол китепти карап көрөйлүчү. Алиф лам барбы, алиф лам жок. Жана үстүдөгү айтып аткан ма'рифалардын баардыгы бул жерде келтабы. Мисалы, хаза китаб деп айтылды, мына шилтеме ататоштун жардамы менен айтылды. Эгер хаза китаб десе, же болбосо хазал китаб деп айтып аткан болгонубузда эгер, ал белгилүү бир китеп болот эле да. Себеби шилтеме ататоштун жардамы менен айтып атабыз да бул жердечи. Же болбосо алиф лам келбеди, ал китап дебеди, же үстүдөгү нерселердин бир дагы келбеди, жөн эле китап деп турат. Бирок бул мудаф болуп атат өзүнүн кийинки белгилүү бир сөзгө да. Мисалы, Мухаммад дегенде, Мухаммед деген бир белгилүү адамды максат кылабыз да. Мухаммад деген сөз, Мухаммед деген сөз биздин алдыбызда белгилүү сөз, туурабы? Белгилүү зат атооч. Мына ошого мудаф кылган китап деген сөзүбүз бул жердеги түпкүлүк мааниси мындай болот да, Мухаммеддин китеби депчи. Демек, бул жердеги турган китеп Мухаммедтики экендигин биз түшүнүп атабыз. Мына ошондуктан китап деген сөзгө алиф лам кирбесе дагы, башка эч нерсе кирбесе дагы, бул жерде китеп деген сөзүбүз белгилүү сөз болуп калып атат. Ал эми жетинчиси ал-муарраф бин нида. Чакырылуу аркылуу белгилүү сөзгө айлануу. Мындайча кайсы бир нерсени максат кылбай атам да бул жерде. Чакырып атамбы? Демек белгилүү бир нерсеге далалат кылып атат бул сөзүмчү. Бунун аныктамасы мына ушундай болот. Исмун дейт. Ал бир ысым, же болбосо зат атооч. Накиратун. Белгисиз дейт да. Иктасабат та'риф, бирок белгилүүлүктү ал энчилеп алган, статус белгилүүлүк деген статусту алган дейт. Мен касадаху биннида. Чакыруунун аркасында кимди максат кылып атасың? Мына ошол чакыруунун жардамы менен белгилүүлүктү өзүнө энчилеп алган сөз дейт. Бирок аслында ал белгисиз эле. Мисалы, я роджулу. Роджул деген сөзгө бул жерде байкап көргөн болсок, алиф лам кирбей атат, туурабы? Бул жерде же болбосо мудаф илейх болбой атат. Китаб Мухаммадин деген сыяктуу. Же болбосо бул жерде талиб деген сөздү бул жерде алып келели. Талиб деген сөз дагы я талибу десек. Ал жерде талиб деген сөзүбүз бул жерде роджул деген сыяктуу эле алиф лам жок болуп атат. Мудаф илейх болбой атат. Башка эч кандай аламаттары жок да. Бирок эмне болуп атат? Чакырылып атат да. Мен чакырып аткандыгымдын аркасынан бирөөнү мындай максат кылып анан чакырып атам да. Мына ошол чакыруунун жардамы менен дейт маариф болот дейт, жетинчи түрүчү. Эми биз ысымдардын түрлөрүнө өтүп бүттүк. Ысымдардын түрлөрү мына ушулар болду. Демек, ысымдар мындан сырткары дагы башка бир этибар менен башка бир бөлүктөргө бөлүнгөндөрү дагы болот.
Бирок эң негизгиси мына ушул биз көпчүлүк көп муктаж болгон мына ушул үч түрүнө карап, жана анын санына карап, жана анын ал белгилүүбү же белгисизби, мына ушул үч тарабына карап биз эртеңки талдоодо аябай муктаж болобуз ушул үч нерсегечи. Себеби мындан сырткары да мына ушул үч эле экен деп ойлоп калбаңыздар да, мына сырткары дагы ар кандай максаттарга карап башка дагы түрлөргө бөлүнөт албетте. Дагы бир тема бул жерде аль-фи'л, этиш ва аксамуху, анын бөлүмдөрү. Эми ысымды өтүп бүттүк. Эң негизги үч бөлүккө бөлүндү. Эми этишибиз канчага бөлүнөт десе, этиш дагы башка максаттарга карап, башка бир максаттарга карап дагы башка түрлөргө бөлүнө берет. Бул жерде биз бир эле түрүн алдык. Себеби талоого эң керектүү болгон түрү мына ушул. Янқасимул фи'лу мин хайсу заман. Заманга карап дейт. Бул этишибиз иля саласат аксам, үчкө бөлүнөт дейт. Биринчиси бизде деле ошондой, бирок болгону баягы биз айтып өттүк. Бизде кандай? Бизде өткөн чак бар, учур чак бар жана келер чак бар. Ал эми арабтарда кандай десе, аль-фи'лул мади, эң биринчиси өткөн чак, жана аль-фи'лул мудари, экинчиси учур чак жана келер чак. Ал эми үчүнчүсү аль-фи'лул амр. Бизден айырмасы булар буйрук берген этиштерди өзүнчө чак деп аташат буларчы. Өткөн чак дегенибиз эмне десе, бул жерде немеси келиптир? ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم. Мисалы, хараджа. Аныктамасы кандай десе, ما دل على حدث, бир окуяга далалат кылат дейт. وقع قبل زمن التكلم. Бирок ал окуябыз сүйлөп аткан заманыбыздан мурун болуп өткөн болот дейт. Значит, хараджа десе, биз чыгып кетти деген маанини түшүнөбүз деген сөз да. Экинчиси фе'л мудари, келер чак жана учур чак. Бая бирок экөөнүн айырмасын кандай айырмалайбыз, аны өттүк бая. Кандай тамгаларды коебуз, эмне кылабыз, аларды өттүк бая. Фе'л мудари бул жерде мадалла аля хадафин, бир окуяга далалат кылат дейт. Якау, вакаа эмес, якау, эми болот дейт. Фи замани такаллум, же сүйлөп атканда, ау ба'даху, же биз сүйлөп атабыз, ал этишибиз сүйлөгөндөн кийин боло турган нерсе болуп атат мындайча. Якау фи замани такаллум, же сүйлөп атканда ал жүз берет, ал окуябыз, же болбосо сүйлөп бүткөндөн кийин. Мисалы, яхруджу, чыгат, эми чыгат, же болбосо учур чакта чыгып атат деген максат. Аль-фи'лул амар. Фи'лул амр бул жерде үчүнчү бөлүгүбүз буйрук этиш. Арабтарда буйрук этиш деген өзүнчө үчүнчү чак деп айтылат дейт. Үчүнчү бөлүгү, этиштин үчүнчү бөлүгү, үчүнчү чагы болот мындайча. Буйрук этиш, аль-фи'лул амр, буйрук этиш. Ма далла аля хадас, ал бир окуяга далалат кылат, бирок ютлабу хусулуху ба'да заман такаллум. Анын ишке ашуусу, ошол айттым, буйруктан кийинки окуянын ишке ашуусу талап кылынат дейт. Качан гана сүйлөп бүткөндөн кийин дейт да. Ма далла аля хадас, ал белгилүү бир окуяга далалат кылат. Ютлабу хусулуху, анын ишке ашышы талап кылынат ба'да заман такаллум, сүйлөп бүткөндөн кийин. Мисалы, ухруж, чык деген сөздү, чык деген бул жерде мисал келип да. Чык деген сөз айтылып бүткөндөн кийин ал ишке ашат да, ал немебизчи, окуябыз. Мына ошол нерсе максат кылынат бул жерде. Бүгүнкү темабыз мына ушул менен бүттүбүз негизи. Эми өткөндө группага жөнөтүлгөн китеп бар болчу, Дурусун нахвия. Мына ошону ачкан болсоңуздар 9-бетти ачасыздар.
Бул дуруусун нахвия боюнча кыскача маалымат бере кетсек, бул жердеги төрт устаздын немесинде жарык көргөн калеми менен бул устаздар негизи бул ошол Египетте аябай көп мектептерде жана медреселерде сабак берилет бул китеп менен. Тез ушуну дагы бир сыйра кайталап өтөбүз. Себеби бул биринчи сабак жана экинчи сабакта айтылган сөздөрдүн баардык конспектиси ошол азыркы биз немеде болду да. Конспектиси жанагы Word'то айтылды, биринчи сабакта дагы айтылды, экинчи сабакта дагы айтылды. Мына ошолордун эле бул жерде китепте жазылып турат ошолор эле болгону бул китепте бир аз кээ бирки маалыматтар немеде ошол биз жазган материалда көбөйтүлүп жазылган да, ошол айырма болгону. Такавунул калимат сөздөрдүн куралуусу. Сөздөрдүн куралуусу минал хуруфил хижаияти тутаракабил калимат. Араб тамгалары менен биздин сөздөр куралат дейт. كل واحد منا يعرف الحروف الهجائية. Arab тамгаларын бардыгыбыз эле билебиз. Allati awwaluha al-alif wa akhiruha ya. Arab тилинин тамгалардын башы не алиф менен башталат, я менен бүтөт дейт. فمن هذه الحروف من ушул тамгалар менен تتكون جميع الكلمات. Сөздөр мына ушул тамгалар менен куралат дейт. Allati نتلفظ بها. Биз сүйлөп жаткан. في محادثاتنا ونستعملها في مخاطبتنا مثل أب أخت اجتهاد نجاح. Булардын бардыгы шархталган. وقد تكون الكلمة حرفا واحدا. كده сөз бир тамга менен дагы болуп калат. Би депчи. Бисмиллах деп атпайбы бул жердечи. Би менен деген маани берет атпайбы бирокчу. Ал эми харфайн кедек болуп калат. Мин деген дан мүчөсү. Кеде дейт 3 болуп калат дейт. Инеп. Жүзүм деген сөздө 3 тамга турат. Кеде 4, кеде 5, кеде 6, кеде 7ге чейин барат, бирок 8 болбойт араб тилинде. Мисалы, истифхам деген тамга сөздүн тамгаларын эсептеп чыккан болсоңуздар, бул жерде 7. Вала татажавуз калима хада al-адад. Мына ушул сандан 7 деген сандан ашып өтпөйт дейт. Анваул калима сөздүн түрлөрү биз өттүк. Исм, фиил, харф 3кө бөлүнөт дедик да. نوع يقال له فعل ونوع يقال له اسم ونوع يقال له حرف. Кээ-бирки сөздөр болот, кээ-бирки түрлөрүнө исм деп, кээ-бирки фиил, кээ-бирки түрлөрүнө харф деп айтылат дедик. Жана бул үчөөнүн кандай аламаттары бар? Кандай аламаттарга баш ийгенде исм деп айтабыз, кандай аламаттарга баш ийгенде фиил, кандай аламаттарга баш ийгенде харф деп айтабыз. Мына ошолордун бардыгын айтып өттүк. Астындагыларды кайра эле ошол биз айткан неме терминдик мааниси, сөздүк мааниси мына ошолорду эле кайра кайталап өткөн. Бул жерде аныктамаларын айткан эмес, болгону мисалдарды гана айтып өткөн. Биз аныктамаларын дагы, мисалдарын дагы айтып өттүк. Мына ошол эле нерсе материалдарды кайра кайталаган бул жерде. Аксамул фиил. Биз ысымдын бөлүнүшүн айтып өттүк да. Бирок бул жерде китепте биринчи этиштин бөлүнүшүн айтып өтүптүр. والفعل ينقسم إلى 3 أقسام. Etiş 3'e bölünür deyit. Madi, mudari, amr. Өткөн чак, келер чак жана учур чак, жана буйрук этиш. Булардын мисалдарын дагы айтыптыр. Биз бая немелерин дагы айтып өттүк, аныктамаларын дагы. والفعل ينقسم إلى 3 أقسام. Etиш бул 3'e bölünөт. Madi, mudari, amr дейт. ошол эле аныктамалар бул жерде дагы ма ядуллу аля хусули шейин фи заманин мадали.
эми бул жерде аксамул исм дептир ал музаккар вал муаннас. Мин хайсу не болду? Биз немеде түр тарабынан алып караганда дедик, а? Мин хайсу нава. Ысымыбыз ушул эки түргө бөлүндү. Бул жерде кайра эле биз өткөн немелер валисму инкасму иля кысмайн музаккар муаннас жана бунун мисалдары айтылыптыр. Ылдыйында да кайра эле ошол эле немелер, мисалдар кайра айтылды аныктамалар менен кошо. Ошол эле сөздөр буларчы. Ал эми مفرد والمثنى والجمع يعني من حيث العدد болгон бул. Экинчиси сан тарабынан алып караганда 3кө бөлүнгөн жекелик түр, экилик түр жана көптүк түрлөр. Бул жерде дагы ошол эле кайра айткан жана ылдыйында аныктамалары жана бирден мисалдары менен кошуп айтылган. Бул жерде аксамул жамдын көптүктүрдүн бөлүнүштөрү кандай десе, бул жерде кайра айтты жаму таксир, жаму тасхих же болбосо экөөнү айтты да, бул жерде жаму тасхих, жаму таксир депчи. Бизде баягы 3-чү түрү жаму таксир болгон бул жерде. Ал эми бизде бул жерде эки эле түргө бөлүнүп тур да. Бул жерде ва жаму тасхих дейт. Значит, бул экиге бөлүнөт. Ылдыйында жаму музаккар салим болуп, жана жаму муаннас салим болупчу. Булардын аныктамаларында кошо айттык, ошол материалдарда турат. Бул жерде кайра эле ошол нерселерди кайталап болгон мисалдар менен кошо айтылган китептечи. Ал-калам сүйлөм дегенибиз бул жерде кайра кайталап атат. Сүйлөм дегенди биринчи сабакта өткөнбүз. Минал калимат татаракабул жумал. Сүйлөмдөрдөн сөздөрдөн сүйлөмдөр куралат дейт. Ал-муфида ва хиял мусаммату бил калам. Мына ошол калам деп аталат дейт. علمنا فيما سبق أن جميع الكلمات لا تخرج عن 3 أنواع الفعل والاسم والحرف ومن الواضح أن فهم المراد لا يكون بكلمة واحدة لعدم كفايتها. Бул жерде сөздөр 3кө бөлүнүшүн билдиңиздей. Биринчиси ысым, фейл, харф болду. Мына ошол нерселерден дейт сүйлөм куралат дейт. فالجملة المركبة من كلمتين فأكثر بحيث تفيد الفائدة المقصودة يقال لها كلام. Biz ötkönde aytkандай, al-kalam huwa al-lafz al-murakkab al-mufid bil-wad' деген мына ушул эрежелерге баш ийгенде калам сүйлөм деп айтылат дейт. Наху al-ilmu nafi'. Илим бул пайдалуу дегенде. Же болбосо wal-jahlu dar. Түркөйлүк бул адамга зыян деген сөз. Мисалы бул жерде толук маанини камтып атат, ооздон тыбыш чыгып атат, мураккаб болуп атат. ولا يشترط في الكلام أن يكون مركبا من الأنواع الثلاثة إذ قد يتركب من اسمين فقط. Значит, кандай сүйлөмөбүздүн ичинде мына ушул үчөө тең сөзсүз болуш керек. Сөзсүз ысымдагы, харфтагы, этиштагы катышыш керек деген бир неме жок, эреже жок дейт, талап жок дейт. Кээде экөө менен эле түзүлүп калышы мүмкүн дейт. Кээде мына ысым менен эле бүтүп кетиши мүмкүн, эч кандай этиш дагы, эч кандай мүчө дагы кошулбашы мүмкүн дейт. Мисалы бул жерде Алиюн мукбил. Али кел атат. Же болбосо бул жерде караган болсоңуздар эч кандай этиш келбеди, эч кандай мүчө дагы келбеди, туурабы? Экөө тең ысым болду. Же болбосо ау фи'л ва исм. Же болбосо этиш жана ысым менен куралышы мүмкүн дейт. Наху фада нахрун. Дарыя ашып ташты дейт. Бул жерде байкаган болсок, этиш жана ысым менен келип атат. Бул жерде айтыла турган максат эмне болуп атат? Мындай сөзсүз үчөө менен сүйлөм куралыш керек экен, болбосо болбой калат экен деген нерсе жок. Кээде жалгыз гана ысымдарга менен гана болуп кетиши мүмкүн, кээде аралашып келиши мүмкүн деген сөз.